Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Үстөр, үздөнү оңго. 2020 жылдын 27 февралында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы генерал-майор Райымберди Дүйшөнбиев Күжүрмөн тууну Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин 12-544 аскер бөлүгүнүн командирине салтанат менен тапшырды. Саламатсыздарбы, жолдоштор? Эркин тур. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысынын грамотасы жеткирилсин. Күжүрмөн тоо аскерлик ар намыстын, каармандыктын жана даңктын өзгөчө ардактуу белгиси жана символу. Мекенди коргоо жана ага берилгендик менен кызмат кылуу милдетинин ыйыктыгы жана баатырдык каада салттар. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана мыйзамдарын сактоо, Кыргыз Республикасынын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн, өз күчүн керек болсо жанын аябоо жөнүндө ар бир аскер кызматчыга эскерткич катары Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактыгы аскерлеринин 12-544 аскердик бөлүгүнө тапшырылат. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Аскер бөлүктүн командири Күжүрмөн байрак алууга кел. Жолдош генерал-майор, 12-544 аскер бөлүк командири Күжүрмөн байрак алууга келди. Бул иш-чарага Майлуусу шаарынын мэри Муратов, Ооган жана Баткен согушунун ардагерлер кеңеши, аскер бөлүктүн ардагерлери катышты. Кыргыз Республикасынын генералдык штабынын башчысы өз сөзүндө Күжүрмөн туунун аскердик кошуун үчүн болгон өзгөчө маанилүүлүгүн баса белгилеп, аскер кызматчылардын ата мекенге Күжүрмөн тууга болгон ыйык милдетин аткарууда күжүрмөн салттарды сактоого чакырды. Тууну тапшырдым. Күжүрмөн туу бул эң жогорку башкы аскердик реликвия. Бул аскердик ритуал. Бүгүн сиздердин аскер бөлүгүңүздөр үчүн өзгөчө күн. Ар дайым аскерлер биздин ата-бабаларыбыз кыргыз элин жерин коргоп, Күжүрмөн тууну бийик тутуп, ар дайым элибиздин коопсуздугун, бекемдигин, бүтүндүгүн камсыздап келген. Аскер бөлүктүн орду өзгөчө багытта жайгашылган. Коюлган тапшырмаларды мен толук ишенем, так жогорку деңгээлде ар дайым аткарасыңарды. Урматтуу кесиптештер, asker kızmatkerleri mesleğe kalarım, den soluk, үй бүлөлүк бакыт,
кооптуу, ошол эле убакта татаал, сыймыктуу кызматыңыздарда ар дайым ийгиликтер болсун, элибизде тынчтык болсун, биздин мамлекетибиз өдүң өссүн. Рахмат. Мынау биздин войсковой частын эң боевой дух бул туу болуп эсептелет да. Биз дагы бир мезгилде кызмат этип, аман-эсен Афганистанда кызмат этип келгенбиз. Иш-чара өздүк курамдын салтанаттуу жүрүшү менен жыйынтыкталды. Салтанаттуу жүрүшкө. Роталар боюнча башкармалык топ түзгө, калгандары оң. Бир тилке аралыкта түздөнү оңго. Адам! Ба! Баарыңарга маалым болгондой, бул каждый аскер бөлүк болгондон кийин бул аскер бөлүккө президенттин жарлыгы менен күжүрмөн байрак берилет. Бул күжүрмөн байракты алгандан кийин буга татыктуу болуш керек. Бул күжүрмөн байракты берип, биздин 12-5 аскер бөлүгүнө абдан чоң тапшырма коюлду. Биздин офицерлер, прапорщик, сержанттар, жокерлер өз милдеттерин так аткарыш керек. Ушул күжүрмөн байракты эч качан кыргыз элинин астында, ата-энебиздин, бир туугандарыбыздын астында жана куралдуу күчтөрдүн астында уят кылбай, ар кандай күжүрмөн тапшырмаларды так аткарууга жана милдеттерибизди өз убактысында аткарууга кепилдик беребиз. 3 март мамлекеттик туунун кабыл алынган күнүнө карата Ош шаарынын Борбордук аянтында Ош гарнизонунда жайгашкан аскер бөлүктөрдүн өздүк курамынын катышуусунда иш-чара өткөрүлдү. Чоң желекти Борбордук аянтка 36-806 аскер бөлүгүнүн жоокерлери оркестрдин коштоосунда алып чыкты. Бүгүн 2020 жылдын 3 март күнү мамлекетибиздин туу күнү белгиленди. Бул туу күнүнө Ош гарнизон башчысы Ош шаарыбыздын башкармалыгы тарабынан бул иш-чара өткөрүлдү. Туу күнү бул күн элибизде эң чоң майрамдардын арасына кирет. Туу бизге бул кыргыз элибиздин илгертен ушул асаба байрак, кызыл асаба байракты көтөрүп элибиз, жокерлерибиз согуш таласына чыгып жүргөн. Туу күнүнүн иш-чарасына 36-806 аскер бөлүгү, өзгөчө кырдаалар министрлиги жана ошондой эле ички иштер министрлигинин өздүк курамы катышып, туу күнүбүздү белгиледик Ош шаарыбызда. Жолдо батабыз ойго, өлкөбүз кантип өнүгөт. Чаң баспай төрдө чапсак тебөргө, санабыз санга бөлүнөт. Эгемен болуп, сыймыкка толуп жашаган